Açıklaş gerek. Şaylonun ötüşüne. Bırak. Oşol araçты uğup, anan keyin mыйзамды чечип кабыл алганга чейин жеткирбей, топулаң салган күчтөр. Алар провокаторлар. Алар шайлоо жөнүндө ойлогон жок. Алар мамлекетсизден тынчтык кетсин. Бүгүн өзүбүзгө бийлик тийсин деген күчтөр, урматтуу туугандар. Биз каршыбыз ал күчтөргө. Каршыбыз. Биз талап кылабыз. Мыйзамдуу жолго Кыргызстаныбыз түшүш керек. Легитимдүү президентибиз, өз укугун пайдаланып, бүгүнкү кырдаалда чечимдерин чыгарыш керек. Легитимдүү өкмөт иштеш керек. Легитимдүү жогорку кеңеш бүгүнкүндө кырдаалды түздөш керек. Ошол жол менен биз мыйзамдуу жолго түшүп, жапжакшынакай цивилдүү чогулуштарды сыйлаган, элибиз ынтымак жашаган мамлекет болобуз, урматтуу туугандар. Анан ушинтип бөлүнүп жүрөсөк, каяка барабыз? Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө дейт. Кандай дейсиңер? Анан сен башка жактансың, сен бул жерден эмессиң деп иштетпей, каалаган сөздөрүн сүйлөп дегендей, отургузбай, мөөнөтүнө иштегенге жеткизбей аракет кылгандарга мен ойлойм, жалпы кыргызстандыктар каршы буга. Кыргызстан бирбиз. 1000 жылдап биздин ата-бабалар коргоп, сактап бизге тапшырган жерибиз, эли менен, дини менен, тили менен, үрп адаты, каада салты, наркашыны менен, урматтуу туугандар, келечекке тынчтык жол менен гана, биз менен талашпай, урушпай, мыйзамдуу жол менен жашап гана келечекке урпактарга биз тапшыра алабыз, урматтуу туугандар. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын ыйык милдети кыргыз мамлекеттүүлүгүн, эгемендүүлүгүн сактоо, бекемдөө, түбөлүктүү кылып урпактарга тапшырып берүү. Бул жол бир гана жол, конституциялык жол, тынчтык жолу, мыйзамдуу жолу, ынтымак жолу. Бар болуңуздар, барыңызга чоң рахмат, урматтуу туугандар. Достор, бул жерде жаштардын атынан Бидер деген жигит сүйлөйм деп турат. Асылбек мырза, сиз азыр мыйзамдуу парламент деп кимисин айтып атасыз? Мурункусунбу же кече шайлангансыз? Мурункусун, азыр урматтуу досторум, урматтуу кыргыз элим, азыркыны мыйзамдуу дебесеңиздер, демек элдин талабы менен макул экенсиздер да анда. Элдин талабы менен, элдин талабы жанагы мыйзамдын азыркы жанагы шайлоонун легитимдүүлүгүн жокко чыгаруу, жыйынтыгын жокко чыгаруу болуп атты да. Ошон менен макул экенсиздер. Элдин талабы менен жаштардын келечегине боло албайбыз. Элдин сөзүн баары угушубуз керек. Кандай дейсиң? Ошону эртерээк айтпай элеңиздер, кече саат 8ге чейин айтпай элеңиздер. Мана айтылат, уже эсептеп, нары берип айтылат. Наразычылык дайым болушубуз керек. Сөз деген сөз дегендей. Ар бир адам наразы болсо дагы мамлекет депутат болуш керек. Бирок мыйзамдуу жол менен аны чечиш керек да. Кандай дейсиңер? Ошол наразычылык баары не десек, арыздар менен келет. Кандай дейсиңер? Арыздар менен келет. Акт түзүү менен келет дегендей. Ал боюнча ар бир ошол легитимдүү, мыйзамдуу түзүүгө реагирование деп коет. Мамлекет тарабынан болуш керек. Болбой калса ошондо мындай каршылык көрсөтсөк болот. Сооронбай Жээнбековду иштетпей койду деп атасыз да. Бирок Сооронбай Жээнбековду түштүктөн деп жакшы иштетпей койду дегендей мааниде айттыңыз. Бирок парламенттин 95% мындай алганда бир 110 депутат президенттин айтканынан такыр чукчу эмес да. Анан кантип ал иштей алган жок? Кантип иштетпей койду десе болот? Мен аны айтпай деп турам. Иштетпейди, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жалпы парламент колдоп турду президентти. Кудайга шүгүр. Биз бир муштумбуз. Кыргызстандыкпыз. Бир элбиз, бир журтпуз. Ачык керек. Биз кыргыздар жалпы тегеребизде жашаган. Башка улуттарды дагы бекемдөөчү биринчи элбиз. Буга эч шексиз бул. Анан биз эч качан бөлүнбөшүбүз керек, сен айткандай. Түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деп эч качан. Бул ачык айтам. Бирок азыр сиздердин партиянын талапкери болуп кеткен мына Бекмырза Эргешев баятан бери биз оштуктар өзүнчө болушубуз керек, оштуктар деп атат, каракулжа деп атат. Ушундай сөз кайра айтылып атат, аркалыктар деген сөздөр айтылып атат. Жокмун, мен азыр келдим. Мен өзүмүн эмес, ачык айтайын, биздин ата-бабалардан бери бизге кылган турабыз. Башка жол жок.
Қалғаны бөлгендер ал Құдай сақтасын. Қайерде болбасын алар бөлгендер мақұл. Азыр бир суроо, азыркы абалга сиздердин кадамыңызда кандай болду? Эми Бишкекте абал көчүп кетти. Мен ачыгын айтайын. Азыр түндүк түштүк кылып бөлүп алабыз деп коркпой атасыздарбы? Силерге ачыгын айтайын. Мен шайлоодон кийин Бишкекке бара элекмин. Бул жерде шайлоочулардан жол. Мен Каракулжадан чыккан жокмун. Каракулжа районунан мен шайлоочулар. Каракулжага эмне үчүн эч кимди киргизбей койдуңуздар? Эмне үчүн бир дагы партиянын банерин көрбөдүм? Мен барып келдим мисалы. Атамекен партиясынын болгону 3 банерин көрдүм. Танышканымдан кубанычтамын. Жок, андай эмес. Ал жерде Мен башкасын көргөн жокмун. Жок, реалдуу. Бир тарапты айтып атабыз. Аерде Атамекендики дагы турат. Атамекендин болгону 3 банерин Балар көрдүм. өзүнө ошончу чийсем эмне кылайын? Замандаштык турат. Мекенин Кыргызстандыгы турат. Макул кана десин. Бардык бар аерде. Ачык айтайын. Бардык мына Атамекенден биздин Каракулжада 9 кандидат бар. Замандаштан, республикадан, бардык партиялардан, мына сен айтып атасың. Сен просто нарайрак сен барган жоқсың. Анан кийин суранычы туугандар. Эч качан кыргызды бөлбөйлүк. Кандай десиң? Кийин кадамыңызда кандай болот? Жер жерге дегенде, макулбу? Бир болбойт. Аны ким бөлөт? Кыргыздын душманы бөлөт. Бөлүнүү кимге керек? Биздин сырткы душмандары керек. Кыргыз бир болсо дайыма, ынтымак болсо, мыйзам менен жашасак, биз күчтүү мамлекет болобуз. Азыр мындан кийинки кадамыңыздар кандай болот азыр? Мен азыр ошол жерде митинг болуп атат деп угуп келдим. Анан менин да шайлоочуларым бар. Анан чыгып сүйлөп коесузбу деп чыгып сүйлөдүм. болуп кетти, жанагы чыгып кетти. Ал жерде мыйзамдуу жол менен баары чечиш керек. Сиздер азыр Бакиевдер чечисинен кылабыз деп атасыздарбы? Кандай болот? Легитимдүү президент бар ал жерде. Өзүнүн легитимдүү укуктарын колдонот. Азыр эми мамлекеттин башчысы болгондон кийин дегендей мыйзам чегинде мен ойлойм мыйзамдык мындайча айтканда багытка мамлекетибизди бурат ошол эле баардыгыбыз ошону каалап, а? Сооронбай Жээнбеков жок калды. Качан